Балык кармоо үчүн өзгөчө сабырдуулук талап кылынат экен. Ал эми аны чоң салмакта багып өстүрүү үчүн атайын жол жобосун өздөштүрүү зарыл. Өзгөн районунун тургуну Абдрашид мырзанын балык чарбасы тууралуу кененирээк. Абдрашид Бабажанов 3 жылдан бери балыктын карп, амур, сазан түрлөрүн өстүрөт. Балык багуучу дарыясынын аянты 50 сотых. Айтымында балыкты март айынан тарта октябрь айына чейин багуу керек. Жайы менен тынымсыз эмгектенип чарбага жакшылап көңүл койбосо мээне такталбайт. Анткени балык күн сайын 3 маал өз убагында азыктанбаса, салмагын жоготот. Аны кайра калыбына келтирүү ашыкча чыгымды алып келет. Ал эми аларга күн сайын дан азыктарынан аралашкан жем берилет. Biz 3 yıldan beri şu karp balığını bakabız. Karp, amur, sazan, aralaş. 3 жылдан бери карп балыгын багабыз. Балыктын карп, амур, сазан түрлөрү бар. Ирте жазда салабыз. Салганда 30-40 грамм балык болгон. Күзүндө жарым 1 килограммга жетет. Дагы 2 ай багып октябрда Кудай буйруса сатабыз. Karmap, Kuda halasa elge satabız. Абдрашид Бабажановдун балык чарбасына уулу дагы көмөктөшөт. Учурда балыктарынын салмагы 250 граммга жакындады. Октябрь айында балыктардын чоңу 1 килограммга жакын салмак кошот. Дагы 2 ай багылган соң балыктарды сатууга чыгарышат. Былтыркы жылы 1 тоннадан ашуун балык өндүрүлүп, килограммын 250 сомдон саткан. Bura Urdavayt, Başakavayt, davlat var. Бирөө урдабайт, эч ким тийбейт. Жергиликтүү бийлик колдоп жатат. Бул менин колумдагы карп балыгы. Азыр 200-250 грамм чыгып калды. Кудай буйруса 1 килограммга чейин чыгып калса, күзүндө кармап сатабыз. Oktyabr ayında karmap elge satabız. Balık 3 mahalleye beramiz. Балыктар 3 маал азыктанышат. Кечкесин 6да жем беребиз. Буга да зерикпей бир адам байланыш керек. Азыр тутуш керек болсо, кайырмак менен кармайбыз. Өзүнүн жемин таштасаң чыга берет. Mına özünün jemi var. Kambikörün ошону салып туруп таштасак чыга берет balık. Абдрашид мырзанын айтымында Өзгөн районунда балык чарба менен алектенгендер азайган. Ал учунда балык өстүрүү кошумча чарба. Анткени кеткен чыгымды кайтаруу маселеси турат. Анын багылган балыктары күз айында жергиликтүү базарга сатылат. Айтымында былтыркы жылы чарбага кеткен чыгым өзүн актаган. Кийинки жылы балык чарбасын кеңейтүү максаты бар. Erte жазда 300 kilo balık saldık. Эрте жазда 300 килограмм балык салдык. Икрасынан Кудайым берип калса, 3-4 тонна балык чыгат деп күтүп жатабыз. Быйыл балыктын чоңоюшу жакшы. Азыктарды өзүбүздүн буудай, арпа, жүгөрүдөн жасайбыз. Kılıp öşleri jasap berip turabız. Кыргызстандын балык чарбасы 1985-1990 жылдары өнүккөн. Республикада 1 жылда 1,5 миң тонна балык багылган. Буга чейин жогорку кеңеште Кыргызстанда балык чарбасы өнүгүп өсүүчү тармак катары келечектүү экендиги жана бул тармакка тийиштүү көңүл буруу зарылдыгы айтылган. Учурда өлкө боюнча Ысык көл, Нарын, Чүй облустарында жолго коюлган. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.